Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы парламентаризмдин ал акыбалы. Бул теманы талкуулоо үчүн биз студиябызга белгилүү саясий коомдук ишмерлерди чакырганбыз. Конокторду тааныштыра турган болсок, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата журт фракциясынан Кенжебек Бокоев мырза. Студиябызга кош келипсиздер. Анда алгачкы сөздү Адахан Кимсанбаевич сизге берсек, мына жалпыбызга белгилүү болгондой, өткөн жумада биздин Кыргызстандын парламентинде өтө чоң бурулуштар болду да. Мындайча айтканда, Чыңгышевдин ошо 93-жылкы өкмөтүнөн бери бир дагы парламент премьер-министрди ишеним көрсөтпөө жолу менен жумуштан албаган экен да. Мына ошону эксперттер, саясат талдоочулар айтып атат. Ушул жолку 6-чакырылыштын парламенти өкмөт башчы Сапар Исаковду ишеним көрсөтпөө жолу менен кетирди. Бул бир жагы, экинчи жагы өтө тездик менен. Эрте менен карап түшкө чейин бүтүрүп койду да бул маселени. Мындай коомчулукта дагы мындай бир талдоо болбогону, парламентте бир көп нерселер ачык айтылбай калганы дагы мындай сыр болуп атат да. Ушул багытта сиз айтсаңыз, деги эле бизде парламентаризм орду бүгүнкү күндө парламенттин абалы кандай? Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми жана сөз башында айтпадым беле мен, жок нерсени талкуу кылбайлы депчи. Парламент деген түшүнүк жок да бүгүн тилекке каршы биздин Кыргызстанда. Эгер ошол Сапар Исаковду аны кызматтан бошотуу же ишеним көрсөтпөө жөнүндө эмес, Сапар Исаковго кыргыз эл баатырын берүү жөнүндө сунуш киргизсе деле 105 депутат колдоп бермек. Кеп эмнени талкуу кылып атканда эмес, кеп кантип талкуу кылып атканда. Эгер аны кетирген болсо, анда бир 7 ай башта кетириш керек эле. Баягы Кумтөргө келишимге кол койгондугу боюнча. Бизде жасаган иши үчүн кетирбейт. Бизде керек болуп калды деп кетирет. Ушундай керек болуп калды деген. Тилекке каршы ушундай. Андан башка деле өкмөттүн алишем иштери толтура. Мен кезинде ушул өкмөттү Жогорку Кеңеш дуулдап, шайлап бергенде айттым эле, ай кокуй, өкмөттү пионерлер үйүнө айландырып алды булар деп. Ошондо ойлонушу керек эле. Өкмөттүн жоопкерчилигинин 50% бүгүнкү Жогорку Кеңеш мойнуна тартыш керек. Баштакы өкмөттүн жоопкерчилигин дагы Жогорку Кеңеш мойнуна тартыш керек. Булар шайлап бере берет. Кетириш керек десе, кайрадан эле бир атанын балдарындай болуп чуркап барып кетирип бере берет. Буларды макташ керек деген болсо, бир атанын балдарындай болуп мактап бере берет. Буларды тебелеш керек деген болсо, аябай майын чыгарып тебелеп бере берет. Бул эмне деген орган болду бул Жогорку Кеңеш? Жогорку Кеңештин жана Кенжебегинин абдан туура айтты. Эки эле иши бар. Бул мыйзам чыгарышы керек. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алышы керек. Мыйзамды бузду, мыйзамды бузган киши жоопкерчилик тартыш керек. Эгерде Сапар Исаков жана анын өкмөтү мыйзамды одуна түздө бузган болсо, а булар бузду, эмне үчүн жоопко тартпайт? Бизде эмне деген болду? Сен барып анча-мынча ишиңди иштеп ошол жерден иштеп ал дагы, анан кийин кокустан көрүнүп калсаң, анан биз иштен бошотуп коебуз, анан жүрө беребиз. Жоопкерчилик кайда? Дайындаганда эми үчүн дайындайт? Кайсыл элге көрүнгөн кызмат үчүн дайындайт? Кандай тажрыйбасы бар үчүн дайындайт? Аны да сурашпайт. Бошотуп атканда эмне үчүн бошотосуң десең, аны да сурашпайт. Ошондуктан бул Жогорку Кеңеш, парламент деген түшүнүк бүгүнкү күндө аябай эле өзүнүн баркындагы, кадырында, ордундагы кетирип бүттү. Жок десе да. Рахмат. Кенжебек мырза, сиз азыркы 6-чакырылыштын депутаты катары айтсаңыз, ошол өкмөттү кетирип атканда сиздер Республика Ата журт оппозициялык фракцияларыңыздар, бүгүнкү күндө коалициялык көпчүлүккө кирдиңиздер. Деги эле мынчалык тездик менен кетишке парламенттин канчалык мындай бир эрки жана маселе мындай олуттуу каралды да? Ушуга жооп берсеңиз.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына албетте акыркы убактагы парламенттин жасаган чечимин эми бир жагы парламентарийлер дейик, же болбосо ошонун тегерегиндейлер айтып атат. Мына парламент көп чакырыштагы парламент жасабаган ишти жасады. Мына өкмөттү ишенбөөчүлүк менен кетирди. Мындайча айтканда бир парламент өзүнүн миссиясын аткарды. Мына мыйзам чыгаруу бийлиги катары депчи, парламенттик республика катары дегендей жогорку сөздөр айтылып атат. Мен албетте аны менен макул эмесмин. Азыр биз мынакей жаңы эле кечеги куралган өкмөткө коалицияга кирдик, бирок өкмөттү кетирип аткан, өкмөттү шайлап атканда ошол убакта оппозициялык депутат катары мен айттым эле. Сапар Исаков премьер-министр 3пү, 4пү вице-премьер менен бирөө да айыл же шаарда иштебептир. Бирөө да райондук деңгээлде иштебептир, бирөө да облустук деңгээлде иштебептир. Губернаторун кой, заводил болуп иштебептир. Демек булар айыл шаардын, региондун маселесин билбесе, кантип башкарат деп. Кантип чечет маселени билбесең деп сын пикир айтып, 4 пансионатты берип салганда жалгыз мен айтып чыккан парламенттен. Кечээ эле Салиев алган 4 пансионатты берип салды депчи. Ошондо кокуйлап баары жапкан. Бул иштейт депчи. Анан албетте кечээ Сапар Исаковдун өкмөтүн кетирип атканда мен айттым. Мен булар иштебей жатканда көтөрүп аткам. Азыр эми бардыгы жабылып заказ менен буну кетирерде мени аралашкым да келген. Баягы өзлөрү алып салсын депчи. Анткени көрүнүп турду да. Ошондуктан мына бүгүн сын пикирлер, мына Рахим Кимсанбаевич ошол жөнүндө айтып атса, чоң саясатчылар же болбосо элдер аналитиктер буну көрүп турду да. Бул жердеги баягы эки президенттин тирешинен, жаңы бийликтин келишинен баягы иштеше албай калды премьер-министр менен дегенде мен ойлойм негизги маселе ошодон келип чыкты го депчи. Президент кетирип салган кызматын жетекчине дейик, аны келип туруп Финполго коюп койгонунан келип чыкты деп туруп СДПК өзү айтып чыкты, билесиңер. Же болбосо анын астында эле алар колдоп берген да. Же болбосо ТЭЦ маселесин карап атканда мен ошол жерден Сапар Исаковду парламентке мен чакырткам. Премьер-министр жок ТЭЦти кантип карайбыз? Төрага баш болуп калгандар келбей эле койсун деген Шадиев эле жооп берет деп. Мына аягы эмне болуп атат, Ошондуктан мен ойлойм, убагында айтылбаган сөздүн ата сөйлөт деп, ар нерсе убагында айтылып тур, убагында чечим, убагында жоопкерчиликке ошол жерден суроо мененби, же болбосо моралдыкпы, же болбосо укуктукпу жоопкерчиликти убагында сурашат да. Бирок өкүнүчтүү, бирок кечегиде андай болбой калды деп мен ойлойм да. Албетте жеке оюм, калган депутаттарыбыз айтып атат, биз ушундай кылдык деп. Мен ойлойм, бирок бул жерде күч башка жактан. Туура, депутаттардын эрдиги эмес бул. Мен айтып атпаймынбы, депутаттардын эрдиги эмес. Бул башка жактан келди. Бая күч структураларындагы кызматкерлерди алганда дагы мен өзүмдүн пикиримди айттым. Бул президенттин чечими эмес. Бул башка жактан кабыл алынган чечим. Мына коопсуздук кызматынын жетекчиси, анан жанагы баш прокурор, анан бир топ дагы жооптуу жетекчилер кызматтан алганда кол чаап эле кубана берет да, мына башталды, эмне башталды? Мына алып баштады, эмнени кимди алып баштады, эмне үчүн алып баштады? Кандай максатта алып баштады? Эгерде кылмыш кылган болсо жазала. Жазала, экинчи ордуна келген киши жазала, ошондой ишке барбасын. Бул биздин кошмо мамлекеттен келген маалыматтын натыйжасында кетүүгө мажбур болду. Бул биз бардык нерсени таза айтышыбыз керек, өз убагында айтышыбыз керек. Өз убагында айткан кишини бүгүн коомчулук жактырбай калды. Эч нерсе жакпайт, айта берет, эмне болсо деле сындай берет деп, анан ошол нерсе болуп калгандан кийин, бир жыл өткөндөн кийин, 2 жыл кокуй ошондо туура айткан экен деп кайра олтуруп калат желдери чыгып. Бүгүнкү күндө мына аткезчилик боюнча аябай чоң маселе көтөрүлүп атат. Аткезчиликтин башында кимдер турганынан ким жоопкерчиликке тартылды? Кызматтан бошотуп коет экен да, бир 5 жыл, 3 жыл, 2 жыл иштеп ал дагы, анан чөнтөгүңдү толтуруп ал дагы, анан мен сени издейм, анан сен качып кеткен болосуң, же болбосо мен сени кызматтан бошотуп коем, анан таарынба, үйүңө барып оокатыңды кыла бер. Бардыгы момундай болуп чиеленип бүткөн. Президентиң болобу, өкмөтүң болобу, сотуң болобу, прокуроруң болобу, баары момундай болуп чиеленип бүткөн. Ошондуктан айтып атканым,
парламенттин өзүнүн жүзү болгондо жарга алып келип коет да. Мына момундай келишимдерге кол коюп турсуз. Кандай дейсиз? Ал жооп берсин. Же болбосо Атамбаев айтты, ошол Бишкек жылуулук борборуна бүт бардык келишимдерге Жээнбеков жана анын командасы жооп берет деди. Уктуңузбу ушуну? Бүтүндөй дүйнөгө жар салып айтты го. Эгер ошондой айткандан кийин тээ киши таза болгон болсо, сотко берүү керек. А журналисттер жазып койсо сотко берип эле баса калып жатып атпайбы? А бул деген өтө оор кылмыш. Бул 386 миллион доллар бир. Экинчиден аны кайтарууга келгенде $0,5 миллиард жакын карыз. Ошол $0,5 миллиард доллардын Кыргыздын казынасына, Кыргыздын келечегине, Кыргыздын тагдырына балта чапкан ушулар деп ачык айтты. Жээнбеков жана анын командасы деп. Бирок сөзүңүз каралды, Жээнбековдун тиешеси жок экени белгилүү болуп атпайбы? Себеби ал 16-жылы. Жок, мейли. Бул 13-жылдан баштап. Мен башканы айтып атам, Нурлан мырза. Эгер ошол тиешеси жок экени чындыгы эзи көкүрөгү менен ишенип турган болсо, жала жапкандыгы үчүн сотко бериш керек. Туура, ал башка сөз, туура. Бул негизги сөз. Ошондо кыргыз коомчулугу карап отуруп, анан жетекчилердин айткан сөзүнө, расмий бийликтердин айткан сөздөрүнө ошондо ишеним артып баштайт. Айта берет экен да булар бири-бирине ошондой жала жаап коет экен, шылтап коет экен деген түшүнүк болбош керек. Ал көчөдө жүргөн бир киши эмес да. Бул мамлекеттин кечеки жетекчиси, бүгүнкү жетекчисин $0,5 миллиард доллардай Кыргыздын тагдырына балта чапты деген маселе коюп атат. Болбосо жана Кенжебек мырза айткандай, өз убагында айтылбаган чындык жалганга караганда көбүрөөк зыянын келтирет. Айт өз убагында. Дал ошол сыяктуу эле мына өкмөт кетти, эмне үчүн кетти? Мунун алдындагы кеткен өкмөттү дагы айтышты эле, баягы Бишкек балыкчы корумду жолунун кесепетинен кетти деп. А эгер ошонун кесепетинен кеткен болсо эмне үчүн жоопкерчилик тартылган жок? Эгер ал чындык туура эмес болгон болсо, жалган жала жабылган болсо эмне үчүн кечирим суралбайт? Ошондуктан чындыкты айрыкча мамлекеттик мекеме ишканаларда карагылдык ак жарган чындык сөзсүз айтылышы керек. Мына ошол жерден бир кошумча айта кетейин, жана биринчи суроодо айтылбады, ошол парламентте ушундай болуп турганда кандай болду депчи. Ушул айтылган азыр Адахан Кимсанбаевич айткан чындыктардын айтыла турган жери эле чынында идеалдуулугунда парламент болуш керек да. Туура. Депутаттын мен өткөндө бир жерде суроо берип калды. Эми коллегаларыңыз жөнүндө же парламент жөнүндө бир аз критика айтсаңыз алар сизге таарынбайбы деп. Мен айттым, депутаттын милдети эл көтөргөн же элден уккан проблеманы келип туруп парламенттен чындыкты чыркырап туруп айтыш керек ошол жерден. Ким жеп атат, ким ичип атат же ким иштей албай атат. Вот ошону айта албасаң, анда депутаттын иши өлдү, же болбосо статусу өлдү. Мына кечээ жакында эле мен эми албетте коллегалардын кээ бир мындай узкий кругтадеги отурганда айтып калдым да. Элдин баары көрүп турат. Бабановду кетирүүдө республика ата журт деп атпайсызбы? Арыз жазды. Бирок 22 депутат кол койдуруп алды. Кече Руслан Казакбаевди кетирүүдө 21 депутат кол койдурду. Фракция лидерлигинен. Эми бул кандай эми баягы маселе? Депутатты мынакей 4 жолку депутат отурат да. Урматтуу Адахан Кимсанбаевичти. Кайсыл убакта мисалы одномандатный болсо депутатты бирөөлөр кабинетине чакырып туруп кол койдуруу деген эмне эле? Мен ошол жерден айттым, депутаттын мандатын, статусун тебелеп өлтүрдүңөр дедим жаштарга. Мындайча айтканда. Ошол жерде мен мисал келтирдим. Биздин мисалы мурунку улуу муундагы теги депутаттарыбыз Адахан Кимсанбаевич, Исмаил Сакович, Бекназаров жана башка биздин мыкты элдин баары тааныган адамдар азыр силердин ордуңа депутат ким чакыртып алат эле дедим. Мына көрдүңбү, жанагы парламенттин бүгүнкү убактагы орду же сапаты дегендей. Ал эми бийлик, ар дайым бийлик парламентти, өкмөттү жана башканын баарын колдонгонго аракет кылат. Алардын баары по вертикали, ал законодательный болсо да баш ийип турганды жакшы көрөт. Керек болсо ар бир саясий партиянын мындай максаты бийликке келүү. Бийликке келгенде да темирдей бийликке келүү деп кээ бирлер ойлойт. Анан кийин парламент өзүнчө эле баш эле мынакей президент айтпадыбы, эски үй жаңы кандай айырма? Эми бул жерде президент айтпады деп кол коюп атса,
биздин жанагы приехал деген жүрүшер болуп атат. Эми мен бир нерсе да мурда парламенттик башкаруу эмес, президенттик башкаруу кезинде дагы парламент күчтүү болгон да. Бүгүнкү күндө парламенттик башкаруу конституция боюнча де юра парламенттик башкаруу де факто бизде башкача болуп келип атат да. Башкарманын башкаруусу. Конституция иштебей атат да мындайча толук кандуу. Анан эгерде жанагындай маселе чындап сиз айткандай болсо, бул өтө абал кейиштүү экен да. Эми Нурлан мырза, абал кейиштүүдөн дагы мен мындай бир жумшартып айтып аткан кербезимде. Мен жана жогорку кеңештин орду жок деп атпаймынбы? Орду жок деген сөз, жогорку кеңеш качан орду күчтүү болот? Муну коомчулук дагы, эл дагы жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна бөлө билиши керек. Алыш керек. Биз кимди шайлап атабыз? Биз кимдерди колдоп атабыз? Кандай кишилерди алып барып атабыз? Улакты жакшы чабат экен, жанакы базары бар экен, 2-3 жанакы бензин куя турган жери бар экен, тамакты жакшы берди, анан жанакы өчүп бараткан чоктой болгон жылдыздарды алып келип концерт кылып берди деп эле шайлап аткан эл дагы бир аз түшүнүшү керек да өзүчө. Биз кордукка баратканыбызды, биз жоголуп баратканыбызды, биз күндөн күнгө ушундай жол менен барып отурсак, баягы кошуна мамлекеттер менен атааңдаш боло албай кала турган деңгээлибизди эл дагы сезиши керек, эл дагы түшүнүшү керек. Эл дагы жанакы кызарган бир нерсени көрсө эле аркасынан томолонуп кеткен токтотуш керек. Айрыкча интеллигенттер, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Мына Кенжебек мырза айткандай, азыр баягы сөз кылып отурганда айтылыппы? Же ким сен айттыңбы, жанагы балта же теше же кетмен деп партия түзүп койсоң деле барып акча берсең колдой берет экен дегендей кылып. Эл дагы түшүнүшү керек. Мунун жоопкерчилигин мойнуна тартыш керек. Бир нерсе болсо эле депутаттар күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү, анан тиги президент күнөөлүү. Аларды ким шайлады? Аларды ким көтөрдү? Алардын шорпосун ким ичти? Этин ким жеди? Арагын ким ичти дагы? Улагын ким чапты? Концертинде ким бийледи? Тоогун ким чапты? Тоогун ким чапты? Мына ошого окшогон нерселерди жоопкерчиликти толук түрдө өзүнө бөлүп билген, мындай бир келечектен корккон, биз эмне болуп атабыз деген суроо берген коом дагы болуш керек. Баягы берип аткан сурооңуздан улам айтып атканым, карап көргүлөчү, мына Арменияда баштакы президент Серж Саркисян конституцияны өзгөрттү, бийликти өкмөткө берди, премьер-министрге, өзүнүн мөөнөтү бүттү, парламентте өзү президент болуп турганда өзүнүн партиясынын көпчүлүктөрүнөн депутат кылып алган, ал түшүндү, ишенди. Мен президенттиктен кеткенден кийин бүт бийликти премьерге берип, өзүм премьер болуп барам деп, премьер болуп, жаңылышпасам 14 апрелде Армения парламенти добуш берип премьер кылды. Кече 23 болсо, туп-туура 9 күндөн кийин бүтүндөй эл көтөрүлүп, кече кызматтан кетүүгө мажбур кылды. Мына келечек үчүн күрөшкөн эл, өз бактысы үчүн, өзүнүн келечеги үчүн эч нерсеге карабай күрөшкөн эл мына ушундай болот. Бир дүкөндүн бир терезеси сындырбай туруп, бир кишинин көкүрөгүнө бир нерсе какпай туруп, полиция тарабынан болду каршылыктар, бирок эл менен элдин ортосунда эч кандай нерсе болгон жок. Серж Саркисян чыкты дагы, мен кечирим сурайм, мен силердин ишенимиңерге татып аптырмын. Мун чыкпады да кетти. Силердики туура, меники туура эмес деп айтып кетти. Силердики туура, меники туура. Барекелде. Мына меники туура эмес. Бул ушуну айтканга эмне мажбур кылды? Эмне мажбур кылды? Эл. Эл жана ошол абал, чындык. Эл мажбур кылды, себеп бир кишидей болуп турушту. Мына ушундай өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот деп мен негизги урааным ушул, көп жылдардан бери ушул өзүнүн бактысы үчүн биздин кыргыздагы күрөш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө журналисттерди карасаң дагы, диний кызматкерлерди карасаң дагы, академик, интеллигенттерди карасаң дагы бүт оома. Баары жетелеме, баары көз карама. Акындарга мен таң калганым, мына азыр Апрель телекомпаниясы болуп туруп, ушуну көрүп калдым да. КТР момдагы буруп койду да, мына Кенжебек деген мырза ушуну макташ керек деди. Ай 6-дан баштап кечки 12-ге чейин мактап барат. Кокуй, жаңылып калып турбуз. Нурлан мырзаны макташ керек экен, муну жамандаш керек экен десе, бул жака бурулуп алып туруп, ушул эле сөздү айта берет дагы. Анан Кенжебек мырзаны куя берет, анан жуугондон шабап. Биз кимбиз? Биз эмне болдук? Кайда баратабыз? Эмнеге кечээ көкөлөтүп, асман жерге тийгизбей көкөлөтүп атканды бүгүн жерге келип тепкилеп атам деген маселени коюшубуз керек да. Мен ошого күнөөлүүмүнбү? Баягы жылдыздардан баштап айтып атам.
журналисттерден, серепчилерден баштап. Мына Атамбаев кайра келип, аларчада маалымат жыйын бергенде бир топ серепчилер сиз келип бизди бактылуу кылдыңыз деп кубанычты туура. Орден алышпадыбы? Ой, ордендерди, не деген сөздөрдү алып, анан дагы бир мырзабыз айтпады беле, сиз бар үчүн биз аябай такшалып, бышылып жеттик. Сиз чоң устаттык ишти аткардыңыз, сизге рахмат деп. А бүгүнкү күндөрдө карасаң, күндөн күнгө коррупционер. Не болду эми бүгүн? Бул кандай болду? Сен кантип элге чыгасың дагы, кантип досторуң менен амандашасың? Ошон үчүн жана мырза айткандай, бизде ариет, намыс деген түшүнүк калбай калды. Рахмат, сөзүңүзгө. Серепчилер жөнүндө сөз болуп калды. Мен телегөрүүчүлөргө бир өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Биздин каналда мен биздин кабарчыларга, кызматкерлерге айттым. Ошол дежур өңдөрдү, дежур түстөгү серепчилерди такыр биздин телеканалдан алыс кармоо боюнчачы. Себеби чынында бул өтө мындай ашыкча болуп кетти да. Эми Кенжебек мырза, мен бир суроо берсем, сизге мына азыр сиз коалициялык көпчүлүктөгү депутатсыз да. Кече өкмөттүн курамын курадыңыздар. Мен бир мындай орчундуу көрүнүшкө баса белгилегим келет да. Негедир вице-премьерлик институт аябай майдаланып кетти да. Мындайча айтканда, мурда кийин аткаруу бийлигинде жок дегенде бөлүм башчы болуп иштебеген адамдар вице-премьер боло баштады да. Мисалы, ошол эле Элвира Сариева болгону бейөкмөт уюмдарында иштеп жүрүп, шаардык кеңеште депутат болуп турган жеринен вице-премьер министрликке келди. Өтө чоң тездик менен келди. Ошол эле Асымбекова, Султанбекова, жана башкалардын бардыгы мындай бир депутаттыктан эле түз вице-премьерликке келди. Калыстык сөз үчүн айтып коюш керек. Алтынай Өмүрбекова бул башка, бардык аткаруу бийлигинде иштеди. Ким болду, шаардын вице-мэри болду, депутат болду, 2 жолу. Азыр эми бунукун мен айта албайм, бул мындай профессионал да. А бирок ошол эле учурда мына Ош шаарынын вице-мэри болгону мындай иштеген резюмесин карасаңыз, шаардык комитет, спорт комитетинин гана төрагасы болгон экен да. Анан шаардын вице-мэринен түп-түз борбордук өкмөткө вице-премьер-министр болуп келди да. Себеп аксакал айтып атпайбы? Бул кандай, ошону бир сурадыңарбы силер? Эмнеге мындай болгондо да экономиканы тейлей турган вице-премьер болду? Ушунчалык майдаланып кетти да. Нурдан мырза, географ окшойт чамасы. Баракелде. Ушу акыркы убакта айтып калдыңыз, коалицияга кирдиңер дедим. Биз коалицияга кечегиде кирдик, ага да бир нече жагдайлар бар, бирок акыркы убакта мындай оппозициялык маанайда жүрүп калгандан кийин мен да ошодон кете албай турумбу, бир-эки оюмду айтайын. Негизи акыркы убакта мен аны бир нече жерде айттым, бүгүн эле эмес. Кадр саясатында каалаганды коем деген болуп калды деп мен жеке оюмду айтып жүрөм. Бул эми албетте мен жеке оюм. Анткени эң чоң деген кызматтарды карасаңыздар, акыркы убакта чынында эле каалаганды коюп калды. Критерий жок. Стаж десең, жана мен айтып келгендей районду, областты эч нерсени баспай туруп, ак үй көк үйдүн тегерегинде эле дипломун алып жүрүп эле бир күн карасаң заводил, эксперттен кийин, анан тиги бу, анан бир күнү премьер. Сапар Исаковду алып келгенде мен айттым, урматтуу президент алып келе турган ою бар болсо бир кадрды, болбогонду дегенде бир жыл губернатор кылбайт беле. Баткен, Нарын, деп аймакты көрүп келсин. Өкмөт мүчөсү болуш керек, министр. Анан кийин бир жарым жыл министр же вице-премьер биртке басыш керек да тепкичти. Ошол жок болуп калды. Анан эми бардык эле бийлик бутагын кара. Башкы прокурор. 2 жолу катарынан бир күн прокуратурада иштеген кыздарыбызды алып кой. Бүгүн мен сурасам 42-43 жашта экен, бүгүнкү кандидат башкы прокурорго. Мен бир сындайын деп барып, жашыраак экенсиң дейин деп айтайын да кайра айттым, сөзүм артып калам. Анткени буга чейин бир күн иштебеген 2 кызды генеральный прокурор кылдык да. Анын жанында бул бир 18-20 жылдай прокурорский айттым. Бар деңгээлде өткөн экен. Облус прокурор болушту. Анан ошол жагынан караганда, ошол эле биздин парламентте деле кара. Анткени бардык буйрук же болбосо мындай сунуш бир жактан келип атат да. Биздин 10-жылда конституциядан берки парламенттик деп айтканга мен оозумду барбайт, юридикалык жактан да биздин конституция же мамлекет парламенттик эмес деп айтам, анткени бул президенттик парламенттик. И акыркы убакта президенттик бийлик бизде күчөдө.
Эмнеге дегенде акыркы биздеги ондон берки айтайын спикерлерде бир да мыйзам долбоору конституциядан берки, акыркы конституциядан берки ушу парламенттин функциясын күчөтүү боюнча бир да спикерибиз бир мындай парламенттин функциясын күчөтүү боюнча өткөн жок, кирген да жок. Себеп Кенжебек мырза. Кирген да жок. Анткени президенттик бийлик үстөмдүк кылып турду. Жок, Кенжебек мырза, биринчиден ошондо, экинчиден ошол төрага дегениңер өздөрү ошол мыйзам жазганды биле турган кишилер келиш керек да. Туура айтасың, пикир туура. Экинчиси ошол төраганы да президент көрсөтүп атат. Баленин баары ошодо. Мен жана айтып аткан источник баягы буйрук бир жактан чыгып атты да. Же болбосо мынакей Америка же болбосо башка эл аралык немелерди карай турган болсок, мен акыркы убакта көтөрүп атам. Азыр мыйзам долбоорун ошону киргизип атам. Парламенттик иликтөө бизден ар жагы жазылган эмес да. 2 ай иликтеп келип туруп аягында бир сүйлөм бар. Башкы прокуратурага укуктук баа бериш үчүн жиберебиз. Мен айтам, анда эмне кереги бар комиссиянын? Мисалы Америкада болсо, парламенттик иликтөөгө түшкөн депутаттын, сенатордун, конгрессмендин мандатын алып койгон укугу бар экен. Билесизби эмнеге? Мына ошон үчүн биз өзүбүздүн ошол мыйзам долбоорлорду киргизип, ошол эле отчет боюнча мына кече азыр ала элекпиз али башкы прокурорду алып салдык, өкмөт башчысында, бирок экөөнүн тең отчету келип калган парламентке. Баракелде. Бирок баракелде. Ошол жерде мен айтып атам, мыйзам долбоорун киргизип атам. Ошол отчет боюнча конституцияда отчет берет деп эле жазылып калган. Эми мыйзамга мен ошону киргизип атам, мыйзам менен хотя бы алып кетейик деп. Отчетто канааттандырарлык эмес болсо, эмне болот деп жазылган эмес. То есть не болуп берип кой, бирок алып кетпей. Кенжебек мырза, аны жазыштын кереги жок. Аны 2010 жылга чейинки мыйзамдарды карап келсеңерчи, момундай жазылган. Жок, регламентке киргизиш керек. Регламентте дагы бар. Мен бүгүнкү жок да, бүгүнкү да жок. Ошону киргизип алга дейм да, аны жазыштын кереги жок. Төрага катарында айтайын да, момундай мыйзамдар бар. Керемет мыйзамдар бар. Кээ бир учурларда биздин кыргыз депутаттарынын жазган мыйзам долбоорлору КМШ өлкөлөрүндө парламент аралык ассамблеяда модельный болуп кабыл алынчу. Биздин кыргыз депутаттардын жазган мыйзамдары башка өлкөлөргө үлгү болуп турчу. Мен сыймыктарым менен айтам. Бул керемет окуя болчу. Мына биздин Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон кийин биз 13 кодексти кабыл алганбыз. 13 пайдубалынан баштап эгемен мамлекеттин 13 кодекси. Биз бир жумада 5 күн түнкү саат 2ге чейин иштейт элек. Талаш тартыш болот эле. Аябагандай кат. Азыр мен угуп атам сизден, жумасын 2 жолу иштейт экенсиңер, анда да түшкө чейин иштейт экенсиңер. Бул не деген жогорку кеңеш? Бул качан мыйзам кабыл алат? Түшкө чейин бир 15 мыйзам кабыл алды деген сөз, бул уят деген сөз. Абдан. Биз бир мыйзамдын долбоорун жумалап отурчубуздагы, анан өкмөттүн тийиштүү министрлеринин баары ошол жерде отурчу. Эми аны айтып берсең бүгүнкү күндө жомок болуп калды. Жана Нурлан мырза берип аткан суроонун негизги өзөгү эмнеде туруп атат? Биздин сапаттык деңгээлибиз аябагандай каттуу жаман түшүп кетти. Мына Токтогулдан бир айыл өкмөтүнөн бир досум келди, 2 районда аким болуп иштеген. Ошол жергиликтүү кеңешке депутат болуп өзүн өзү коюп турду. Көрөйүнчү деп, ошол айылда бир катырып бир көрөйүнчү деп барса, өтпөй калыптыр да. Анан ким өтүптүр? 7-класстан сабактан кеткен, ошол айылдын малын бага турган падачы өтүптүр. Ал аттестат дагы жок экен. Ал кандай өтүп кетти деп таң калуу менен сурасам айтат. Элге чыкты дагы айтты дейт. Уюңарды 50 сомдон, коюңарды 20 сомдон багып берем болду деди дейт. Программа ушул. Эми ушул жоопкерчиликти эл сезип атабы? Жок. Мына сапаттык дегеним бул бир. Экинчиден, мына караңызчы. Нурлан мырзанын эсинде болсо керек. Мына Аскар Акаевичтин тушунда 7-кабатта 2 чоң жетекчи бири-бирине кайым айтыша коюп экөөнүн тең кызматтан айдаган. Аскар Акаевич экөөнүн тең кызматтан айдаган. Азыр жогорку кеңеште мурдуңду жарып, бүтүндөй жигиттерге салып талатып берем деген кыздар отурат. Бир сөз жок. Өкмөттүн канча мүчөсү бар деген суроого жооп бере албаган киши генерал болуп кетти. Канча ровудуңдун жетекчиси бар десе билбеген киши генерал болуп кетти. Мына кече маалымат угуп калдым. Айылдагы мектептин мугалимдердин айлыгы канча десе министр жооп бере албай коюптур. Бул чечкиндүү түрдө каттуу жазага алынмайынча
же болбосо жоопкерчилигин сезип ошол заматта кызматтан арыз жазып кетмейинче бизде Кыргызстанда эч качан алга жылуу болбойт. Оңолбойбуз. Миң айта берген менен халва деген менен оозуң таттуу болбойт. Мен деле мактай берейин, ой жогорку кеңеш керемет, президент деген бир айдан түштү, бул Кудай берди бизге, бир бакыт болду деп эле күчүм жетет айтканга, акылым да жетет. Бирок андан өмүрүң, жашооң жакшырып кетеби садагам. Мына азыр бүт колхоз совхоздорду таратып, Кыргыздын баарын кууп чыктык деп сын айтып атабыз. Колхоз совхоздорду таратып атканда ошол таратылсын деген чечимдерге кол койгон кишилер өкмөттүн, мамлекеттин башына келди го. Кайда жоопкерчилик? Кумтөр деп ыйлап атабыз. Ошол кумтөрдүн макулдашууларына баарына кол койгон азаматтар бүгүн президент, премьер-министр, өкмөт болуп отурушат го. Биз каяктан издешибиз керек? Эл дагы эл өзүнүн азаматын эрди эр кылган эл болот дейт. Эр көтөрүлүп чыгып, элдин эл экендигин таанытат дейт. А бизде Кенжебек мырза айткандай, талашып тартышып келбейт. Сен болосуң. Мен сени коем. Мен сага ишенем. Мына өзүңүз айтып атасыз, шаардын вице-премьеринен келип, мамлекеттин вице-премьеринен келип отуруп калды деген сөз бул. Бул деген бул кызмат жок болсо деле боло берет деген сөз. Бул кете берет деген сөз. Ошону сураган жогорку кеңеш дагы жок. Ошону сураган эл да жок, интеллигент да жок. Кандай жагдай болуп калды бул? Оор, кыйын, татаал жагдай болуп калды. Биз унчукпай атканыбыз менен мына кече аябай ушумдугун кургур жаман кабар го. Кытай Тажикстандын баштакы Тоолу Бадакшан областына өзүнүн аскерин киргизди. Бир бурчуна. Аскер неге? Тажикстандын карызын төлөй албай калган үчүн. Кытайга болгон карызын. Кытайга болгон карызын төлөй албай калып, жер менен эсептешти. Атамбаев айтпадыбы? Кытайдан кредит алам, инвестиция алам дегенге каршы чыккандар көкмей дегенге чейин барды. Биздин бүгүнкү күндөгү Кытайдан болгон карызыбыз күн санап өсүп атат. Саат санап өсүп атат. Ошон үчүн элчиси айтты. Алганды билгенден кийин кайтарганды билгиле деп каттуу айтты. Мына ошол коркунучтуу маселе. Бүгүнкү жогорку кеңештин алдындагы турган эң чоң маселе, абдан орчундуу маселе. Кредиттер кайдан алынды? Канча алынды? Ким алды? Кайда жумшалды? Кантип кайтарабыз? Канча мүнөттө кайтарабыз? Мына ушул маселени коюш керек. Себеби бул жер тагдыры. Бул элдин тагдыры. Мындан өткөн мыйзам, мындан өткөн маанилүү маселе жок. Туура сөзүңүз оозуңузда Кенжебек мырза, Адахан Кюмсанбаевич аябай туура маселе айтып атат да. Акылбек Жапаров белгилүү экономист, депутат, сиздин коллегаңыз кече жакында бир маегинде айтыптыр. 2010 жылга чейин Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карызы Кытайга 2% болчу, бүгүнкү күндө 44%га өстү. Болуп көрбөгөндөй. Баракелди. Ким алды ошону? Эми парламент силер өкмөттү дайындайсыңар. Өкмөттүн ар бир мүчөсүн премьер менен баш кылып, ушул маселеде жогорку кеңештин толук парламенттин укугу бар да, көрсөтмө бергенге, талап кылганга ушул жагдайда кандай иштер бар? Толук бар. Мына кече парламенттен жаңы өкмөт, Абылгазиевдин өкмөтү өтүп атканда ушул маселе көтөрүлдү. Ошол сиз айткан Акылбек Сөмбекович биздин коллегабыз ошол презентация кылып, карыз акыркы убакта жана салыштырмалуу ичинде Кытай мамлекетинен алынган карыздын баарын көрсөттү. Акыркы сөз талкуу болуп атканда ошол жерден көп сөздөр айтылды, бирок эми Абылгазиев да жаңы эле көчөдөн келген жок, буга чейин маселенин баарын угуп көрүп жүргөн. Бул баягы тышкы карыз алуу боюнча, андан тышкары биздин эми тышкы саясат дебейин, бизге кирип аткан жарандардын баягы миграция, бизге келип аткан саясатын алып жүрүүдө да ошол биздин коңшуга болгон маселени бир аз күчөтүш керек деп мен да буга чейин бир нече жолу көтөрүп жүрөм. Бул кайсылар дегенде биринчи эле эмгек квотасы. Орусчаны билбегендер азыр Россияга кирбейт. Мен айтам, биз кыргызчаны билбегендер бизге кирбесин деп маселени койбойсуңар десем, кээ бирлери күлөт, ушундай болот деп. Кандай Россия кое алат да биз кое албайбыз? Жылдык борборун карасаңар бүт кытайча жазылып турат го. Экинчиси, мынакей ал эми коррупцияга тиешелүү, бирок кылмыш иши козголгонуна 2 жыл болуп калды. Кече жакында эле менин башкы прокурор ушуну талап кылган фракциянын чечимин чыгарып туруп 996 жаран, Кытайдын жараны жашоого укук, вид на жительствону мындай чатында сатып алган да.
Ошодо мындай оперативный маалымат деп коелук, баягы укканыбыз боюнча ставкасы баягы видеодон эле көрсөтпөдү, $5000. Ошондо 1000 адам эле ошол фактыда билинген. Печати, апостилирование жок, жашоого укук алып алган. Ал уже почти гражданин деген сөз. Шайлоого кире албайт, шайлана албайт. Калган жагынан ал биз менен тең, жана грин карта. Эми сиздер ошону парламентке алып чыкпайсыңар. Мына иш козголгонуна 2 жыл болду. Баягы эле коррупция, жанагы 1000 адам $5000 болсо $5 миллион да. $5 миллион ошол ишти жылдырбай турат да. Анан мен жакында эле сурадым. Ошол жашоого укукту аннулировать этип салбайсыңарбы? Мейли тигине каматканды кое турчу. Кыргыздын чиновниктерин десем, бүгүнкү күнгө чейин ошол 1996 жарандын мыйзамсыз алгандыгы аныкталган, бирок ошолордун жашоого укукту аннулировать этип салганга. Азыр биз түз эфирдебиз, бизди телегөрүүчүлөр да көрүп атышат, суроолор бар экен. Сурооңузду берсеңиз, өзүңүздү тааныштырып, кай жерден чалып атасыз? Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Айта бериңиз. Мен суроом бар эле. Мен өзүм пенсиядамын, өмүр бою врач болуп иштедим, балдарды дарылап. Бирок политиканы деле кичине түшүнөм. Ушу 120 депутаттын эмне кереги бар? Шуну 80 кылса болбойбу? Кандай больницалар страдать этип атат? Эми оочулук көп. Шуну 80 кылып койсо болбойбу шуну? Рахмат, түшүнүктүү болду. Саясаттан түшүнүгүңүз бар экен эже. 80 эмес 60 депутат бизге жетиштүү болот деп Мадумаров ошол шайлоого чыкты. Эмне үчүн колдоп кое албадыңыз? Эмне үчүн сиз өзүңүз күрөшпөдүңүз өзүңүздүн тагдырыңыз үчүн? Өзүңүздүн келечегиңиз үчүн эмне үчүн күрөшпөдүңүз? Апа, мен сизге мына балдарыңызды, кыздарыңызды, неберелериңизди айтып, кошуналарыңызды айтып, мына Мадумаров Кыргызга жогорку кеңешке 60 эле депутат жетиштүү деп атат, ушуну айтканы туура болуп атат. Келгиле ушуну колдоп коелу деп неге чыкпадыңыз? Мен айтып атпаймынбы? Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу боло алат. Биздин бактыбызды бирөө келип биздин алдыбызга салып бербейт. Айтып аткан маселелерди кайра кайталап отуруп, элге жеткире албай калып атабызбы, же түшүнбөй калышып атабы, же түшүнүп туруп атайын жасашып атабы? 120 көп. Дагы бир жолу айтам. Экинчиден, Кыргыз мамлекетинде өкмөттүн да кереги жок. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында турушу керек дагы. Баягы 28-30га жеткен өкмөттүн мүчөлөрү эмес, бизге 11 гана өкмөттүн мүчөсү жетиштүү болот. Мен ушуну кесе айтам. Кенжебек мырза, мен дагы бир жанагы миграция боюнча сөз болгондо, мен бир 2 жолу жогорку окуу жайында жанагы бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик экзамендин төрагасы болот го. Мен ошол кызматты аркаладым да. Анан өз көзүм менен күбө болдум. Ошо коңшу өлкөлөрдүн келип окуган студенттердин экзамен алдым да. Эми бир сөз сүйлөй албайт. Бир суроого жооп бермек түгүл, бир сөз сүйлөй албайт. Анан мен ошолорго кантип баа коюп беребиз десем, ошол жердин деканы, университеттин жетекчилиги аябай суранды да, булар бизге төлөп атат. Бизге сурасам, биздин Кыргызстандын студенттеринин бир аз эле көп төлөйт экен да. Эми арзыбаган акча үчүн ошондой студенттерди кабыл алып атабыз. Мына медициналык академияда канчалаган чет өлкөлүк студенттер бар экен. Турусбеков көчөсүнөн азыр баса албайсыз. Сапат чет өлкөлүк аябай начар. Сурасаңыз, кыргыздардан 2 эсеге дагы ашык эмес, 1,5 эсе гана көп төлөйт экен. Эми буга бир чектөө болуш керек да. Ушинтип кирип келип атпайбы? Кандай дейсиз, депутат катары парламентте ушу маселени көтөрүп өкмөттөн талап кылса, билим берүү министрлигинен болобу? Болот албетте. Эми жеке депутат катары менен албетте ошол чет өлкөлүк студенттердин маселесин көтөрө элекмин, баарына жетише бербейсиң дегенде, бирок так айтканда ошол Кытайдан келип бизде эмгек квотасы менен келип анан калып аткан, же болбосо мыйзамсыз мындай мыйзамды бузуу жолдору менен келип алып туруп жана вид на жительство алып аткандарды биз тез мындайча айтканда бир чечкиндүү түрдө ушул маселени койбосок, башка мамлекеттердин эмес, ушул коңшу боюнча бизде жанагы тышкы карыздын өсүшү, бизге келген миграцияга бизге келип алып туруп ушул жерде калып калган жарандардын санын алганда
кандай жол менен келип атканына. Бул экөө бириккенде эртең бизде эң опурталдуу маселе биздин мамлекеттин коопсуздугуна тийгизе турган маселе ушул маселе. Дагы бир телекөрүүчүсүнүн суроосу бар экен. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бере бериңиз, өзүңүздү тааныштырып. Алло. Угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Арахан Кирзамбаевичке рендедим эле. Жанагы сиз жакшы эле сүйлөп атасыз. 386 миллионду жанагы желип кеткени, ичилип кеткени билип атасыз. Анан ошону кыргыз эле төлөтпөй эле ошону ким жеди, ким алды, таап төлөтүп койсоңуз жакшы болот эле да. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Мен ошону таап, ошолорду кустурбаш үчүн Мадумаров ошол жогорку кеңешке киргизбей атпайбы? Биз бүтүн Кыргызстан уткан сайын кайра мыйзам бузуулар менен өткөн жерден өтпөдү деп ошол трибунага жеткирбей атпайбы? Өткөндө эле ошол Нурлан мырза менен ошол жерде биз сөз кылганбыз, парламенттик комиссиялардан майнап чыгабы деген темада. Мына 1 саат сүйлөшкөнбүз. Комиссиялардан майнап чыкпайт деп мен ошол жерде айттым эле, кесе айттым эле. Бирок ошондо да жакпайт да, мына кесе айткан киши жакпайт да, майнап чыкпайт. Мына канча ай болду ошондон бери? Январь өттү, февраль, март, апрель, мына 4-чү ай кетип баратат. Жогорку кеңештин комиссиясынын иши бүтө элек. Жыйынтыгын жарыя кыла элек, туурабы? Ошол эки буу казандын жарылгандыгы эмне үчүн жарылды деген сөздүн үстүнөн жогорку кеңеш комиссия түзгөн дагы 4 айдан бери комиссия иштеп бүтпөй атат да. Эмне үчүн жарылды деген сөзгө жооп таппай атат. Анын ичинде баягы тийиштүү кишилерди ал жака бул жака баягы момундай базарларда шарик ойнотот го, жана эмнеге катып алып, кесенин ичине катып алып, мындабы, андабы деп ойнотот атат. Мына сиз айтып аткан жанагы эмне дагы Сарпашевдин мезгилинде бир учурда Кытайдын жарандарынан 600 канчасы кыргыз паспорту менен колго түшкөн Дубайда. Сарпашев бир дагы жооп тарткан жок. Андан сырткары канча миң аттестат туура эмес басылган ГРСтен. Сарпашев эч кандай жоопкерчилик тартылган жок. Себеби эмнеге? Өзүнүн кезинде КСДПнын өтүшүнө өтө чоң салым кошкон азамат да. Аны дагы ал жака алып барып, бул жака алып барып, ордун алмаштырып туруп, анан бир кесени коюп койду, кыргыздар таап алгыла деди. Мына жерде десек, ачсак эч нерсе жок да, Сарпашевдин жытында калган эмес ал жерде. Азыр дагы мына ошондой оюн жүрөт азыр мына. Мына Атамбаевдин жанакы коррупцияга малынган кишилер ушулар экен деп жарыялады. Эч кандай чара жок. Чара колдонбойт. Качпасаң мен күнөөлүү эмесмин деп, ары кетти, бери кетти, бул жака кетти деп турган таап алды. Анан жогорку кеңеш бир кесени таба коет, ача коет, ал жерде эч кимдин жыты да жок. Эми биз бири-бирибизди алдап жүрүп, маскарабыз чыгып бүттү. Ошон үчүн айттым мен, ар кандай ишти аман-эсен жакшылап жаап коем десем, жогорку кеңештин комиссиясын түз, созуп жүрө бер. Элди алаксыт. Элди алаксыт дагы эч нерсе кылба. Анан ортосунан бир баягы Ош базарын күйгүзүп кой. Элдин баары баягы Бишкек жылуулук борбору бул жакта калды дагы, Ош базарынын күйгөнү менен чуулдап жатып калды да. Эмнеге күйдү экен деп. Дагы бир суроо бар экен, урматтуу телекөрүүчү. Сиздерден суранчы, өзүңүздөрдү тааныштырып суроо берсеңиздер. Баягы суроонун аягында мен айтайын, эгер мен ошол жерде болсом, иншаллах Кудай буйрса, эртеге кечпей биз барабыз. Сиз айткан сурооңузга ошол жерде мен жообун берем, аман болсом. Сурооңузду бериңиз, урматтуу телекөрүүчү. Алло. Угуп атабыз. Менде бир суроо бар. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Парламенттердин мына депутаттарга, мына Кенжегиниме айтайын дедим эле, как наказ катары ошол вопросу көтөрүп чыгалабы, чыгалбайбы? Мен айта турганым ушул. Азыр мурдагы соттолгон кишилердин бирөөнү алып барып министр здравоохранения, ден соолукту сактоо министри кылып койдуңар. Баракелде. А эми жаш балдардын баарын алып жок кылдыңар дагы, бүт баары ичип жегендерди кайта эле алып барып койдуңар. Бу кандай деп маселе элдин арасында азыр дуулдап турган убагы. Айланайын кечек балам. Ушуну вопросту көтөрүп бер ошол жерден. Рахмат. Мына кечээ эле бул өкмөттү карап атканда ушул маселелерде түштү, кылмыш козголгон арасында бар экен деп, анан кийин өзүңөр да мындай күбө болуп уктуңар. Ошол жерде ТЭЦ боюнча, иштер боюнча суракка чакырылган, Улан Рыскулов боюнча бир жолу суракка чакырылган деди.
кылмыштын чегинде. Анан кийин ошол эле саламаттык сактоо министринде мурун бери иштери болгон экен, фармация менен иштеген экен деген боюнча ушул маселелерге премьер-министрликке кандидат болгон. Ошол убакта азыркы премьер-министр так жообун берди да. Бул өтө баардыгыңар көрдүңөр, өтө тез чара болуп аткандыктан өкмөт алмаштыруу. Бир түндө программа жаздык деп өзү да айтып кетти. Эмне жообу табаларды. Кырдаал ушундай болду деп туруп жооп берди. Сен айтсаңарчы, эмне жоо кууп кире табы? Аны суроо бердик, бирок мен жана башында айтып кеттим. Эски бийликке жаңы бийликке алмашып аткандын ортосундагы өзлөрүнүн кырдаалынан бул өтө ылдамдыкта бир күндүн, 2 күндүн ичинде. Баягы мен айткандай жана ошондой болду. Бирок Абылгазиев деле аны мойнуна алып айтты да, өтө кыска убакыт болду. Программаны жакшылап, толуктап, аныктап туруп алып келебиз. Ушу 10-20 күнүн ичинде айттык го дейм, жанагы 1-2 суроо түшкөн маселелер боюнча жанагы кадрлык составды министрликтерде карап туруп, аны да тактайбыз деп 1-2 кадр боюнча айтты да. Аны албетте суроо бердик, азыр эле кылбайсыңбы деп. Бирок баягы жогорку кеңешке киргендиктен ал ошол убадасы менен анан кийин көпчүлүктөн Адахан Кимсанбаевич билесиз, акыркы убактагы мен аны парламентте сактап, коргоп андай аракет кылбайын. Баягы эле 105 же 115 менен өкмөт колдоо тапты. Анан жана буга чейин суроо бар экен, урматтуу коноктор. Биз телегөрүүчүлөр менен түз ободобуз, ошон үчүн өзүңүздөрдү тааныштырып берсеңиз. Бул суроону бердик, бирок дагы да угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз сизди. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бул Адахан Кимсанбаевичпи? Мен угуп атам, мен депутатына суроо. Айта бериңиз. Siz televizyoruңуздун үнүн biraz кичирейтип алып суроо берсеңиз. Мисалы бир суроом бар да сиздерге. Бериңиз. Режиссерлордон өтүнөбүз, ушул суроолорду кечиресиздер, техникалык мүчүлүштүктөр кетип атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен мурдагы өкмөттүн мүчөсү, сиз дагы өкмөт мүчөсү болуп иштедиңиз. Кенжебек мырзанын бир сөзү мен аябай таң калтырып атат да. Өкмөттү курадыганда мына туура Сапар Исаков башында турган өкмөт аябай чабал, эң бечел өкмөт болду. Муну туура кетирдиңиздер. Бул канчалык эрте кеткени кыргыз эли үчүн жакшы иш болду да. Эми Сапар мырзанын деңгээли албетте премьер-министрликке чейин болбосо дагы биз билебиз, билимдүү, мындай жакшы, мыкты жигиттерден, бирок премьер-министрликке татыбайт эле да. Балки министр же вице-премьер-министр болсо болот эле. Ошон үчүн ушундай бечел, мындай чамасы чак өкмөт болду да. Аны кетирдиңер, жакшы кылдыңар. Бирок кийинки өкмөттү куруп атканда ошондой катачылыктар кетпесин деп Адахан мырза айтмакчы, жоо кууп келет агандан кийин премьер-министрге шашпа, айланайын, шашпа. Катачылыктарды жоёйлу. Мына жаңы президент келди, туура эски кадрларды, мандемдүүлөрдүн баарын кетирип атат, туура. Бирок шашпай 2-3 күндө түзөйлү деп сапатын караса болбойт беле дейм да. Сапатын карап ирген. Мисалы үчүн ошол эле мына телегөрүүчү айтмакчы, Батыралиев, Талантбек мырза жакшы эле иштеп аткан. Мен билишимче аракети бар эле, мына Түркияда көп жыл иштеп реформаларды кылып аткан колунан келишинче. Биз баа бере албайбыз, тилекке каршы жогорку кеңеш берет бул бааны. Ошо баа берген өкүнүчтүү да. Бирөөбүздө эл болгондон кийин. Элди бизди укпайт да эч ким. Анан жөнүндө айтып. Азыр угуп атат экөөбүздү, Адахан Кимсанбаевич. Мына аттиң дүйнө, аттиң убакыт, аттиң коротуп аткан нерсе. Эл да ушундай болуп калды, мейлем кое туралычы, көрөлүчү, чыдай туралычы деп. Аттиң дүйнөдө, эң дүйнөдөгү кайрылыксыз нерсе бул убакыт. Убакыт кетти, Кыргыздан аябагандай катуу кетип бартат убакыт. Ошону токтоп калып, биз эл менен кошо эл бололучу, биз кошуналарга тең бололучу десең, сабап эле туруп атат да, ошо сабап эле туруп атат, сен жакшы эмес сөз айтып атасың деп. Эми жанагы саламаттык сактоо министри эмес, премьер-министрдин өзүндө сөз бар экен го. Мына баштап иштеген жерден 10 миллион сом дайынсыз жок деп кече чурулдап атат. Мен эмес.
теледен расмий түрдө айтылып атат. Эмнеге мындай шаштың сен? Себеп азыркы келген президент мунун баштакысынан алыс кете албайт. Бул дагы мен жакшы көрөм, мен жакшы таанып калдым, мага ишенимдүү болду, колум мындай эле кылып берип туруп турат экен, мага каршы сүйлөбөйт экен, ушул жигит жакшы көрүнөт деген. Анан болгондо дагы экөө бир институттан бүтүп атпайбы, экөө чоң айыл чарба институтунан болуп атат да. Бири ветеринар болуп атабы, бири агроном болуп атат. Мына ушул жагдай. Кыргызстанды ушундай болуп көтөрүп кетем деген ойдун жоктугу, андай сезимдин жоктугу. Бүгүн өкмөттүн башына ушундай таза бир күчтүү инсан келип туруп, чарбаны ушундай көтөрүп кете турган, элди көтөрүп кете турган, мамлекетти көтөрүп кете турган кишини карайын, издейин деген бул Жээнбековде бир мүнөттөгү андай ой кыйнаган жок ал кишини. Мен кимге ишенем деген сөз болду дагы ушуга кетти. Азыркы саламаттык сактоо министри дагы 90-жылдарында мындай аралашып жүргөндөр да. Мына ошон үчүн бул сен министр болосуң. Прокурор ким болот? Баса мен жанагы иштеп турганда ушул жигитти жакшы көрүп, экөөбүз жакшы болуп калдык эле. Ушуну коёюн. Мына Кенжебек мырза айткандай, мындай бир иликтеп келип, бир барагын карап, өмүр баянын карап, эки ооз сөз айта алабы? КМШ деген эмне кантип жөндөөлөт? Жамааттык коопсуздук кеңеши деген кандай өлкө, канча өлкө кирет деп сурабайт да, атаңдын көрү сурабайт. Мен сага жакшы көрөм. Сен менин аппаратымды башкарып бердиң. Эми мен сени өкмөткө башчы кылып жиберем, күндө сайын менин айтканымды жасап турасың. Анан мынау жигиттер сени менен байланышып турат. Ишенип койгула. Бүгүн баарыңар кол чаап атасыңар. Ушуну жазып койгула да, кийин 3-4 айдан кийин көрсөтөсүңөр. Кол чаап, Жээнбеков деген мыкты азамат келиптир деген кол чаап аткандарды 6 айдан кийин кол чапканыңарды көрөм мен. Эч нерсе өзгөрбөйт, эч нерсе ордунан жылбайт. Тек гана башта Атамбаевка кызмат кылып келген кишилер аны алмаштырды дагы. Эми сен мага кызмат кыласың. Мен сизге кызмат кылганга даярмын дегендер келди. Мына Кенжебек мырзага окшоп өзүнүн пикирин ачык, даана так пикир айтып аткан депутаттарды жакында жолотпойт ал жерге. Тилекке каршы ушундай. Арахан Гүсөнбаевич, түшүнүктүү, сизге бердим эле ушул суроонучу, жанагы мынчалык тездик менен кабыл алдыңыздар. Аттиң дебедиңиздерби? Өтө тездик менен кабыл алдым да. Албетте баягы парламенттин ичиндеги маселелер бар. Анткени бүгүнкү парламент мурункудай бир мандаттуу одномандатный эмес, ошондуктан коалиция деген маселе бар. Жанагы айтып аткан бир коалиция жооп берди деген буга чейин да көтөрүп атабыз. Коалиция өкмөт үчүн же болбосо чабал өкмөт үчүн коалиция жооп бериш керек, же болбосо кече тарап кетиш керек болчу депчи. Демек, коалиция шайлаган өкмөт ишенбөөчүлүк алгандан кийин ал коалиция автоматически да ишенбөөчүлүктүн негизинде моралдык укук жоктоп кетип, кайра келиши мүмкүн арасынан, бирок кетиш керек эле. Бирок андай болгон жок. Дагы эле эмне үчүн? Убакыт кырдаал деп биз сурап аттык, эмне болду Кыргызстанда? Эмне кырдаал болуп калды? ТЭЦ өтүп кетти го депчи баягы мындай тамашалар. Бирок чечип аткан дагы эле бир точка. Президенттик бийлик, эски бийлик президенттикпи, жаңы президенттикпи, дагы деле точка опоры же болбосо буйрук чыккан точка бул президенттик бийлик. Ушундай жасайсыңар. Бизде бүгүн кечеде 10-жылдан бери парламенттик республика болгон жок. Президенттик парламенттик. Даже парламенттик президенттик эмес, президенттик парламент. Туура. Ондон бери парламенттин мен айтайын мындай президентке приемго чуркабаган мындай спикерден Келдибеков болду деп мен мындай айтсам болот болуш керек. Өтө мындай мен алардын тегерегинде баягы башчылыкта, руководстводо жүрбөзөм да. Андан кийинки төрагалардын баары эле президентке приемуна чуркап аттыгы деп. Бирок конституция боюнча спикерди президент приемго чакырат деген ал мындай суроо. Одон отурду. Ал суроо. Мына мисалы айтып келейик. Роза Исаканын убагында Келдибекти чакырт деп кабинетине чакырып алса керек. Мен эми жанында көрүп турган жокмун, бирок мындай ойлойм да. Ошол убакта биз парламенттик республикада башында башталды, бирок кийин президенттик тарапка албетте болуп кетти. Бүгүн баардык убакыт бул маселени өткөндө сизге айткан ошол нерсе да, көз карандысыз, өзүнүн көз карашы бар, эрки бар азамат
кызматта көп турбайт деп айттым беле. Туура. Эми урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Мен жыйынтыктап койсом 1 минут убактыбыз калыптыр. Албетте баягы жасаган иште кемчиликтер болот. Мен мындай калыс сөзүм айта турган болсом, жеке менин оюм, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков мындай өткөндүн катасын оңдогонго аракет кылып алмаштырды. Мындай бир топ элде мындай күтүүсүз жүрүштөрдү жасады. Себеби эл ойлогон бул кыла албайт, бара албайт деп, бирок ошону жасай алды да. Укук коргоо органдарын, өкмөттү алмаштырууга белсенип, ушул жагынан албетте колдоого аларлык, бирок жанагыдай каталар менен да коштолду да. Мен бул калыс сөзүм, мен жеке оюм. Эми мындан кийин Нурлан мырза мени дагы ойлонуп чакырасыз да, себеп ал жактан сизге дагы айтат да. Мадумаровго окшогондорду бираз абайлачы деп. Себеп неге айтып атам мен? Бул башталды бул. Себеп кече эле бир аябай ушул пикириңизди айтып коюңуз деп чуркап жүргөн жигиттерден, кыздардан бирөөсү кече айтат. Бизди чакырып алып ушундай каттуу айтты. Биз алар менен макулдаштык, келишим түздүк. Адахан Кимсанбаевич, Жээнбеков жөнүндө сын пикирлериңизди мындан ары карай бере албайбыз, ошон үчүн бизге капа болбоңуз деп. Мүмкүн экинчи жолу келип атам, үчүнчүсүндө Нурлан мырза сиз дагы ойлонуп калсыңыз. Эми мен режиссерлордон кечирим сурайм, сөздү убагында айтпаса ата сөйлөт дейт, 1 минут сурап алайын. Эми кыянаттык болбосун, мен абдан жакшы мындай жем таштадыңыз да, мен буну айтпайын дедим эле. Биздин телеканалдын багыты бейтараптуулук. Биз ушундай изги тилек менен ачылганбыз. Кимдерге гана жабыштырбады. Икрам Илмияновго тийиштүү деди, башка деди, эч кандай андай эмес. Биздики бейтараптуулукту карманабыз. Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбеков эгер түз иштеп атса, түзүн айтабыз, кыйшык иштеп атса, кыйшыгын айтабыз, өкмөттү дагы, парламентти дагы. Биздин мындай тилегибизди бир Алладан гана колдоо күтөбүз. Биз бийликтен же бир жеке адамдардан көз каранды болуудан биз мүмкүн болушунча Аллахтан суранабыз. Ошого күчүбүз жетет. Биздин телеканал бейтараптуулугун сактайт. Андыктан мен сизге убада берем. Эгерде айтайын дейин деген оюңуз болсо, биздин студиябыз ар дайым сиздер үчүн ачык. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин кезектеги эфирибиз соңуна чыгып баратат. Сиздерге чоң рахмат, келип кызуу талкуу жүргүзүп бергениңиздер үчүн. Сак саламатта калыңыздар, кайрадан жолугушкан чакта.